Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 17 апрель 2023 жыл мен Агордон сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Тагай би көчөсүнүн жээги. Элдик Бания же болбосо жаңы салган чоңдун мектептин жанында турам туугандар. Ушул экөөсүн ориентир алсаңыздар болот. Ушул экөөсүнүн ортосундагы көчө менен эле чыгышты карай басып, катарда биринчи көчөнүн сол тарапка бурулсаңыздар, 9 канат көчөсү 65 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул көчөнүн батыш тарабы Тагай би, чыгыш тарабы Каркыра көчөсү. Эки жагы тең центральный көчөлөрдүн бири. Ал жактан дагы 204 маршрутка, бул жактан автобус маршруткалар шаардын бурчуна жүрүшөт туугандар. Бир аз эле түндүктү карай бассаңыздар, Акунбаев Тагай би көчөсүнүн кесилишине бара аласыздар. Дагы эмне маалымат? Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктап басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тарабы туугандар. Сиздер Тагай биден деле мындайдан кирсеңиздер болот. Тагай биден сол тарапка кирип туруп, дагы солго буруласыздар. Каркыра көчөсүнөн оң тарапка кирип туруп, оң тарапка бурулсаңыздар болот. Эки тарабы тең чоң көчө туугандар. Мынакей бул жерде жаңы эле салынган чоң мектеп жана гос садик салынып аткан, ошо частный садиктер толтура бар. Кыскасын айтканда, мектепке үйүбүз мынакей жакын. Так, андан ары. Мынакей бул көчө тарабы эң эле түштүк чек арасы бул жерден башталат. Эң эле түндүк чек арасы бул Пескобулкан болгон забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жердин аянты 5 соток туугандар. Кызыл китеп бар экен. Жана көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза. Жолдор орто кеңдикти. Мынакей 9 канат көчөсү 65 дарек. Андан ары центральный канализация бар. Бирок киргизүү керек. Природный газ деле бар, бирок анда киргизүү керек экен туугандар. Негизинен үй ээси чет өлкөдө үйдү салып эле өзү үчүн. Анан азырынча жашай элек учур экен. Кээ бир себептерден улам азыр сатып аткан учур туугандар. Өзү үчүн салынган үй. Ошол чет өлкөдө болгонуна байланыштуу газды, анан канализацияны киргизген эмес. Андан ары эми бир чекеден калган маалыматты берип баштайын. Электр энергиясы бар, суу бар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай дарбаза жана брусчатка ушул жерден башталат. Мынакей көчө тараптан туугандар. Так. Бул мына короосу. Жана айткандай жеринин аянты 5 соток. Ал тарабы мондай брусчатка. И гараж, төрүндө времянка, очоккана жана үйдүн шатырында жаткана бары бар. Алда тарабы навес жана эки машинаны көрүп турасыздар. Батып турат кенен эле и брусчатка. Бул жакта 190 квадрат метр болгон үйүбүз 2 этаждан турат. Биринчи этажы кирпич, экинчи этажы пеноблок экен туугандар. Экинчи этажы пеноблок. 190 квадрат метр болгон үй. Так, андан ары. Негизги кирүүчү эшиги мынакей бул жерде жайгашкан. Кийинкиси бул бош жер жана бактар. Бул жакта бир бөлмө времянка, очоканаларда видеонун жүрүшүндө көргөзсөм, жана тапчанга мондай жай деле кылынган туугандар. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Айта кетчү нерсе, электр энергиясы 3 фазалуу туугандар. Электр энергиясы 3 фазалуу, отопление, паровое отопление, көмүр менен жана 3 фаза менен жылыткан тен менен үйдү жылытат. Андан ары бул мынакей кире бериш прихожка, же болбосо коридор дейсиз. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Прихожканын полу кафель, дуалдары мынакей обой. Анан оң тарапта туугандар кухня. Кухонный мебелдер калат. Түштүк тараптан чоң терезе жана темир болгон решеткалар, отопление батареялары. Мынакей. Бул кухня. Андан ары бул жакта катарынан 3 эшик. Биринчиси үйдүн ички тарабындагы ажаткана, өзүнчө бөлмөдө мынакей. Андан кийинкиси бул душ туугандар. Душ жана үчүнчүсү бул отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Так, андан ары. Бул жакта кухняны көргөздүм.
Андан ары мондай холл. Бұл холлдон 2 бөлмөгө жана экинчи этажга чыгып кеткен тепкич менен экинчи этажга чыгып кете аласыз. Отопление батареялары чугунный. И оң тарапта 1 бөлмө. Чыгыш тараптан терезе. Дуалдары көрүп тургансыздардай обой. Так, бул жакта зал туугандар. Чыгыш тарабынан жана батыш тарабынан терезе, отопление батареялары, полдор ламинат, потолок натяжной. Эми экинчи этажга чыгып калган маалыматтарды берейин бир чекеден. Бул мынакей экинчи ачып кеткен тепкичтер. Бул жактан терезе жана экинчи этаждын холлу. Мынакей оң тарапта биринчиден баштап көргөзөйүн. Экинчи этаждын санузели, душ, ванна мынакей туугандар. Форточкалар. Сус аристон менен жылыйт. Так. Бул жакта 1 бөлмө. Мондай зал экен, чоң. Так, түндүк тарабынан, батыш тарабынан терезелер орнотулган. И бул жакта дагы 1 бөлмө туугандар. Бул мебель калат. Мебелдер калат экен. Так. Андан ары бул экинчи этаждын эле акыркы бөлмөсү. Бул мебелде калат туугандар. Эми коросуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Андан ары эми калган маалыматтарды бир чекеден берейин туугандар. Гараж. Так. Бул жага тапчан койгонго жай. Мынакей үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. И өрүк бактары, жаш алма жана башка бактар. Бул жагында очокана, 1 бөлмөлүү времянка, төрүндө үйдүн шыктарындагы жаткана туугандар. Бул жактарда деле мондай брусчатка болгон. И бул хозпостройкалардын стенасы пескоблок. Бул детрав стяжка, бул жакта катарынан очок, 3 чоң казан үчүн, орто жана кичинекей казан үчүн. Бул жана ракайын орнотулуп суу чыгарылып тур туугандар. Жана времянка. Так, бул үйүбүздүн баасы $110,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсийтел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, сиздер бул үй ээсине жана кимдир бир сыяктуу үй издеген болсо, жана мага 3 адамга чоң жардам берген болосуздар, туугандар, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.